Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жылыкеев. Ал эми бүгүн биз Кыргызстандын кесиптик бирликтер федерациясынын жыл жыйынтыгы тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиясына биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Мурадил Жумадилде уулу Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын төрагасы. Мурадил мырза, студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсың. Эскертетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушу Кыргызстандагы биздин көнүп калган профсоюз уюмдарынын ишмердүүлүгү боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер же болбосо, ойлоруңуздар болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номери иштеп атат 0501 67-01-91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Мурадил мырза, келе жаткан жаңы жылыңыз менен сизди куттуктайбыз. Анан албетте ар бир Кыргызстандагы мекемелер учурда ушу 2025 жыл боюнча өтүп кетип бара жаткан жыл боюнча жыл жыйынтыгын чыгарып атышат да. Сиздерден баштасак, быйылкы жыл сиздердин ушу уюмда, сиздердин мекемеде кандай жыл болду, кандай жаңылануулар болду, кандай реформалар жүрдү? Чоң рахмат, сиздерде келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Чындыгында быйылкы жылдын ичинде мынакей экинчи ирет сиздерге келип атам. Жалпысынан алып көргөндө биздин кесиптик бирликтер үчүн, профсоюз үчүн 25 жыл абдан жакшы бир ийгиликтүү жылдардын бири болду десек болот. Себеп дегенде мынакей акыркы 2 жылдан бери реформа өзү жүрүп атат. Ошонун алкагында 25 жылы жакшы иштерди кылдык. Бул деген баягы биздин учурда райондо, облустарда чогулган райком, апком дегендердин баардыгы бар болчу. Ошонун баардыгын тең толук жок кылып бекитип чойгонго мүмкүнчүлүк түзүлдү. Себеп дегенде бул деген жана баштапкы уюм деп коебуз. Ошо баштапкы уюм менен борбордук комитеттин ортосундагы мындайча айтканда жөн эле дагы бир акча алып аткан ишкана болчу. Ошол экинин баардыгы тең жоюлду. Мисал катарында айтып кетейин, мынакей саламаттык сактоо борбордук комитети бар. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин кесиптик бирликтери саны республика боюнча 268 баштапкы уюм бар. Ошолордун баардыгы бирип облуска башыйып, 6 облусту борбордук комитетке башыйчу. Азыр деген 6 борбордук комитетке келип түшкөн акча жылына болгону бир 22 миллион сом тегерегинде түшчү. Азыр мынакей быйылкы жылда жыйынтыктадык. Ошого 6 облустагы апком деп коюшу, областтык комитеттер ошолор жоюлуп, оптимизациянын негизинде борбордук комитетке баштапкы уюм, борбордук комитет анан федерация болуп калды. Баштапкы борбордук комитетке 40 миллионго өстү. Келерки жылы 26 жылы быйыл 22 миллионго түшсө, тигил 40 миллион түшөт. Ошондо элестетип көрүңүз, 18 миллионго көбөйүп атат. Ал акчаны кандай сарптап атабыз? Мынакей быйыл биринчи баштадык. 25 жылы 2 бул борбордук медицина кызматкерлеринин ден соолук деген лагери бар. Анан кийин Көлдө деген билим берүү системасындагы мугалимдердин дагы өзүнүн борбордук комитетинин кызыл гвоздика деген өзүнүн эс алуу жайы бар. Ошол жака жана провзностор деп коебуз. Чогулган провзностордун негизинде жаңы имараттар куруп баштадык. Мындай болгон эмес, себеп дегенде эми акча кайда кетет деп аткан, мынакей азыр ошо жана экономдоп оптимизация кылып, 35 жылдын ичинде биринчи жолу жаңы имараттар өзүнүн лагеринде курулуп атат. Буга чейин жалаң эле сатык менен алып болуп келсек, быйыл азыр куруу иштери башталды. Жалпысынан мынакей саламаттык сактоо жагынан 17 миллион сарпталып атат. Ал эми билим берүү системасында болсо 50 миллиондон ашык акча коротулуп атат. Ошонун баардыгы тең үзүрү мынакей 1-июнда сезон башталганда ал жерге биздин жана мугалимдер, анан медицина кызматкерлери барып кичине да болсо эс алсын деп атабыз. Анан кийинки 26-жылы чогулган акчаны болсо түштүктө лагерлерге ошол жака эс алуу жайын, анткени баардыгы тең эле көлгө келген мүмкүнчүлүгү жок да ошчу алып баткенде түштүккө куралы деп атабыз. Бул мисал катары эле келтирип атам. Мына 26-жылы ошо негизи кесиптик бирликтерин койгон 25-жылкы максатыбыз бул оптимизация болчу. Анан экинчиден бул деген биздин максатыбыз цифровизация болчу. Цифровизациянын алкагында биздин мүчөлөрдүн баардыгы толук каттоодон өтүп атат. Бүгүнкү күндө жалпы 350 миң мүчөбүз болсо, ошолордун 10% бүгүнкү күндө толук электрондук каттоодон өттү десек болот. Анан кийин 26-жылы ушунун баарын тең жыйынтыктайбыз деген ойдомун. Электрондук каттоодон өткөн бул эмне максатта өткөрдүңүздөр жана кандай жемиштерди бериши мүмкүн? Да, бул электрондук каттоодон өткөндүн биринен бир себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин
президентибиз Садыр Нуркожоевич тараптан жарлык чыккан 2023 жылы сын пикирлер катуу айтылган кесиптик бирлик профсоюз тууралуу ошонун алкагында мораторий коюлган. Баягы эс алуу жумушчулардын эс алуу фондунан акча бөлүнбөй калган. Азыр ошо акчанын баардыгы тең бана санаторий курорттордун ремонтторуна жумшалып атат. Анан электрондук каттоодон өткөндө биз азыр сунуш берип атабыз. Илгеркидей путевкалар таркабаш керек. Кошомат кылса алат, кошомот болбосо албайт дегендей. Ошо электрондук каттоодон өтүп туруп, мисалы азыр мектепке деле онлайн очередке туруп калбадыкпы? Ооба. Баары карап турасыз, канчада ким канча алды дегендей. Ошондой эле биз дагы электрондук каттоодон өткөндөр электрондук путевканы алган мүмкүнчүлүк алсын деп. Анткени себеп дегенде жалдырамай жок да. Болбосо жана бир адам деген бир жылда 2 жолу эс алып келет, бирөө болсо 30 жыл иштеп пенсияга кетет дагы эс алууга да барбай калат. Туура. Ошондуктан бул бизде ачык айкын болсун деп электрондук каттоодон өткөзгөнбүз. Бул биринчиден, экинчиден биз деген аз дисконттук карталарды киргизгенбиз. Биздин мүчөлөр деген электрондук каттоодон өткөндө деген дисконттук картаны алышат. Ал дисконттук карта бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 300 ишкана менен келишимибиз түзүлдү. Азыр 300дөн да ашып баратат. Бул Бишкекте эле эмес. Анткени Баткенде мүчөбүз бар, электрондук менен Бишкекке күнүнө келе бербейт да. Бир жылда бир келсе, аймактарга да иштей турган аймактарга иштегенде кылып атабыз. Мисалы, Баневский лабораторияга барат, же бир магазинге барат, же Кеңсе магазинине барат дагы 5, 10, 20, 30% чейин скидка алышат. Мындайча айтканда, ошо дисконтный карта деп киргизгенбиз. Азыр эми азыркы заманда кичине кызыктырыш да керек болуп калды да. Биз колдонуп келебиз, биз да алганбыз чындыгында. Ошол экини башында деген кичине кыйналып аттык. Азыр болсо башында Турциядан заказ кылып атканбыз. Азыр мынакей Кыргызстандан өзүбүздөн чыгарып баштадык. Өзүбүздөн чыгарып, жана ишканалар дагы кичине көңүл бурушуп, көп эле ишканалар менен өзгөчө айтпайм жана лабораториялар менен да келишим түзүп, жакшы иштерди кылып койдук. Ошол экини Кудай буйрса дагы эмдиги жылы дагы санын көбөйтүп, андан кийин биздин 350 миң адамдын баарын тең электрондук каттоодон өткөзүп бүтөбүз деген ойдомун. 2025 жылы негизи жыл башталып атканда албетте сиздер чогулуп 2025 жылда аткарылчу иш-чараларды мечемдесеңиздер керек да. Алар канчалык деңгээлде ишке ашты жана кандай көйгөйлөр чечүүгө аракет кылдыңыздар? Эң биринчиси бул деген көмөктөшү биздин жылдын башында башталганда эле эмгек кодекси биринчи кабыл алынып баштады. Биринчи окууда ага толук кандуу катыштык. Анан кийин өткөндө дагы азыркы өзүңүздөргө белгилүү болгондой адамдардын жана командировка деп коебуз. Регион Бишкекке келсе 600 сом эле, регионго болсо 500 сом эле. Ошону дагы азыр өзүбүздүн салымыбызды кошуп, Кудай буйрса, 2 эсе көбөйттү. Бул деген өкмөт тараптан жакшы болду. Себеп дегенде азыр Бишкекке борборго келсе 1200 алат. Ал эми региондорго барса 1000 сом. Бул жак дегенде 3 маал тамак жегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ата болбосо 600 сомго бир отурасыңда бүттү, курсагың ачка калат дегендей. Бул дагы 25-жылдын жыйынтыгы. Андан тышкары азыр деген биз минималдык айлыктар боюнча да маселени көтөрүп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда карап көрсөк, минималдык пенсияны карап көрөбүз 6900 сом. Минималдык айлык болсо бүгүнкү күндө 2800 тегереги. Ошол экинин бүгүнкү күндө расчеттору да, эсептери да, методикасы каралбаптыр. Ошол эки методиканы да сунуш берип атабыз. Быйыл баштадык иштеп. Аяны 25 аяны чыкпай калдык. Андан тышкары биз 25-тин башында дагы эл аралык эмгек уюму бар. Ошо менен мамилебизди да күчөтөлү дегенбиз. Буга чейин өзүңөргө белгилүү болгондой, эл аралык уюмдар кесиптик бирликтер жана мыйзамын өзгөртөбүз дегенде ызычуулар көп болгон. Андан кийин азыр мынакей алар боюнча дагы быйыл биздин 25-жылы съездибиз өтүп чыкты. Өткөндө дагы бул деген ошо эл аралык уюмдардын катышуусу менен алар толук кандуу келип, бүгүнкү күндө Кыргызстан кесиптик бирликтерге эч кандай мындайча дуарызыбыз жок, абдан жакшы иштеп атат. Чындыгында жумушчулардын укугун коргоп баштады деп. Себеп дегенде мен ар дайым айтам, биздин кесиптик бирликтин максаты бул деген жалаң эле жана мүлктөрдү башкаруу эмес. Бул деген жана антип жолдомолорду берүү эмес. Бул деген анык жумушчулардын ошо айлык манаясы боюнча, ошол жумуш шарттары боюнча, ошолор боюнча аракеттерди көрүү болуп эсептелинет. Тилекке каршы буга чейин профсоюз эмнеде силер баарыбыз путевка деп калганбыз да. Ошол эки аң сезимди өзгөртүш үчүн абдан кыйын болуп атат. Бирок кандай болбосун 25-жылдын ичинде бир кадам дагы алдыга таштасак дедик болот. Быйылкы жылдын эсебинен Кыргызстанда 3 эл аралык иш-чаралар өттү. Ондогон мамлекеттер келип катышып кетишти дагы.
жалпысынан бул деген Кыргызстандын кесиптик бирликтерде болуп аткан өзгөрүүлөр эмес. Бул жалпы биздин мамлекетибиздеги болуп аткан өзгөрүүлөрдү башка элде келип суктанып атышат. Жалпысынан негизги мына азыр экономикадагы дагы башка багыттарда дагы өзгөрүүлөр абдан күчтүү болуп атат. Анан кийин дагы азыр деген быйылкы жылдын эсебинен дагы жакшы балдардын окуусу болду. Быйылкы жылдан деген биз деген жакшы проект баштаганбыз жылдын башында. Бул деген жана президенттин астындагы балдар укугун коргоо боюнча секретариат менен чогуу биргеликте азыр деген 9-чу, 10-чу, 11-чи класстардын окуучуларына ачык сабак өтүп атабыз. 25-чи жылдын ичинде 164 мектептен 15 миңден ашык балага 9-чу, 10-чу, 11-чи класстын окуучуларына эмгек кодекси деген эмне? Туура. Анан кийин эртеңки күнү профсоюз эмне? Эртеңки күнү мектепти бүтөсүң. Бүткөндө баары эле мындай шартка жараша жогорку билим алып бир жерге иштеп кетпейт. Кээ бирөө базарга барып иштеп калат, реализатор болуп, кээ бирөө мигрант болуп кетет. Ошого карабастан каяка барбасын, үйүндө эле отуруп калбаса, жумуш берүүчү болот же жумушчу болот. Ошо жумуш берүүчү болсоң дагы, жумушчу болсоң дагы сен эмгек кодексинин аркалында иштешиң керек. Азыр деген мынакей эме деп койбодукпу? Акчаны конвертти алчу эмес белек айлыкты. Азыр андай да жок да. Которуулар болот. Ошондуктан расмий алышың керек. Сөзсүз түрдө кайсы ким менен иштебесиң, сен барып деген келишим түзүшүң керек дагы. Расмий түрдө мамлекетке соцфонд деп коебуз, ушул жака төлөмдөрүң төлөшүң керек дагы. Андан кийин картайганда же болбосо майып болуп калсаң же башка болсо сага деген социалдык гарантиялар берилет деп ошондой иштерди жүргүздүк. Эми жок дегенде мына айтып атпайм, 15 миңден ашык окуучу болду быйылкы жылдын эсебинен. Кыргызстан боюнча бул жалгыз Бишкек эмес. 15 миңден жок дегенде бир 10%-ында мээсинде калса бул маалымат 1,5 миң. Бул дагы эмдиги жылы улантылат. Ошол эки да биздин 25-жылдын жакшы чечкендиги десек болот. Дагы 2025-жылга токтолуп өтсөк, ушу өтүп кетип бара жаткан. Эгер сиздерде мындай статистикалык маалыматтар болсо, жалпы маалымат болсо айтып өтсөңүздөр, өзүңүздөр айтып өттүңүздөр, акыркы мезгилде реформалар жүрүп атат, өзгөчө калктын ошо биздин айтып аткан кесиптик бирликтер федерациясына болгон көз карашын өзгөртүү. Бул боюнча ушул эле статистика так маалымат берсе керек да. Кандай сиздерге мындай арыздоолор менен жарандар кайрылышты? Аларды чечүүгө сиздердеги тийиштүү юридикалык кесиптин ээлери жардам бере алды? Мында алып көргөндө чындыгында биз деген жылдын былтыр жана эмгек инспектору деп коючу болчу, илгерки инспектор турда деп. Ошону жандандырганбыз. Себеп дегенде башында биз келгенде болгон федерация боюнча бир 2 эле кызматкер бар эле. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча бүт жерде бизден бирден укуктук инспектор, бирден техникалык инспектор отурушат. Алар деген жана мониторинг ишти жүргүзгөндөн тышкары баштапкы уюмдарга барып, азыр толук кандуу консультация беришет. Азыркы мынакей бүгүнкү күндө карап көрсөк, биз деген быйылкы жылдын эсебинен эле биздин укук инспекторлору катышуусу менен Кыргызстан боюнча жана мыйзамдар бузулуп эрте жумуштан кетип калган, компенсация алып алган ошо кайрылар боюнча 2,4 миллионду өндүрүп бердик. Эң жакшы. 2,4 дегенде баарды ойлосун, мен болбогон эле сумма деп. Бизге кайрылгандар бул негизи карапайым. Бизге деген миллионер олигархтар келбейт. Алардын болгон айлыгы, алган айлыгы бир 15-20 миң сом, ошону да ала албайт. Анткени келгенде деген биз деген азыр профсоюз мүчөсү болсо да, болбосо да кабыл алып атабыз. Бүт Кыргызстан боюнча кимдер келишет, азыр 1229 деген кыска номер иштейт, онлайн консультация, андан тышкары сотто дагы биз өздөрүнүн кызыкчылыгын мындайча айтканда коргоп берип атабыз. Анткени азыр барат дагы тактап коеюн, профсоюз мүчөсү болбогондор да бар. Жакшы кейстер болуп калды, келишти, кайрылышты, адвокат алганга 30-40 миң сом төлөйт, акчасы жок. Биз анын кызыкчылыгын соттон эмгек жаатында сотко барып, өзүнүн кызыкчылыгын туура биздин укук инспекторлор коргоп бере алат. Андан тышкары техникалык инспекторлор. Быйыл техникалык инспекторлордун катышуусу менен 50 миллиондон акча өндүрүлүп берилди. Бул деген жанагы жумуш учурунда майып болуп калгандар, же болбосо кичине өлүмгө болуп калгандар. Мынакей карап көрөлү, бүгүнкүдө бизге кайрылып келген биздин техникалык инспекторлор катышканды карап көрсөк, жылдын ичинде 70 жолу мындайча айтканда бизге кайрылуулар болгон. Ошол экен 70 каттоо бизден каттоо өткөн.
ошол эки 70 эме деп коопсуздуктар бузулган, башка болгон, ошо 70 кайрылуунун негизинде 38 адамы бул өлүмгө душар болгон. Себеп дегенде бул жаңы техника безопасности деп коебуз, коопсуздук сакталган эмес. Бул деген курулуштарда, башка ишканаларда, бул эми кандай десек болот, бул адамдарды өтүп кетти, же болбосо майып болуп калды. Биздин максатыбыз ошол эки бүгүнкү күндө техникалык инспекторлор деп коюп, мына бүгүнкү күндө сиз деле келсе деген инструктаж кылбайт, сизге кол коюп берип коебуз дагы болду. Анан эртең мисалы от күйүп кетсе кандай болот же башка маселени айтылган эмес. Ошол эки кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө болсун деп ошону иштеп атабыз. Мынакей мен сизге айткан бул 25 статистикасы болуп атат. Бул жаңы бизге кичине ишеним артып келип баштаганы. Мынакей быйылкы жылы жакшы жыйынтык болуп чечилген. Мисалы бир айымдын бүйөөсү кайчып болуп калды 20 жылга ашык мурун. Компенсация алынбай калган, бизге келип кайрылды. Ошол эки кайрылуунун негизинде 20 жылдан өтүп кетсе дагы толук жумуш берүүчү жеке компания, бул мамлекеттик ишкана эмес. Жеке компаниядан биздин укуктук инспектор 800 000 сом алып берди. 800 000 сом деген айым үчүн бул көрбөгөн акча экен. Анткени буга чейин болгон 200 сом айына компенсация төлөп келиптир. Үмүтү деле үзүлүп калыптыр. Мынакей биздин адистер жардам берип, алып анан дагы эме деп атпайбы, эми эч ким билбесин, мында акчаны кармап көрбөптүр да. Көргөндө эмес. Айтып атпайбы, бизге келгенде карапайымдар келет. Ошондуктан биздин максатыбыз ар бир жаранга маалымат жеткизип атабыз. Кафелерде иштейсиңерби, башка жакта иштейсиңерби, сөзсүз түрдө эмгек келишими болуш керек. Мынакей тажрыйбабызда мындай болуп калды. Айым келип кайрылды. 10 баласы бар экен, улусу 17-де жумушка алып барып, биринчи күнү кафеге апарып коет, биринчи күнү эле тейлөө кызматына. Тейлөө кызматына келет дагы, кухняда иштеп калат, биринчи күнү эле 3 манжасын алып деп жиберет. Анан келип коргоп бергиле дейт. Эч бир келишими жок. Кыздыкы майып болуп калды бүгүнкү күндө. Ошондуктан биз айтып атабыз, каяка барбагыла. Сөз түрдө келишим түзгүлө, келишим түзсөңөр, силер өзүңөрдүн укугуңду коргой аласыңар. Себеп дегенде жалпысынан мынакей Кыргызстандан азыр карап көрсөк болгондо дагы мынакей көбүнчө бул деген бизде деген тейлөө кызматынан келет. Кирешебиз да ошол жакта, жумушчулардын саны да ошол жакта. Ошондуктан биз азыр ошо тейлөө кызматындагыларга дагы цифр эмен сан эриптештөө алкагында азыр деген көп кофе алайын деп барсаң дагы робот кылып калбады. Кээ шаар мамлекеттерде. Ошондуктан биздин азыр тейлөө кызматтагы жумушчулар менен да активдүү жумушту жумушчулар жана жумуш берүүчүлөр менен дагы биргеликте болсо керек. Жумуш берүүчүлөр менен мына жылдын этеги менен чогуу жолуктук. Быйыл деген негизи жакшы болду. Себеп дегенде 25-27 жылдарга башкы келишимге өкмөт тарап аны жумуш берүүчүлөр менен профсоюздар менен келишимге түзгөнбүз. Буга чейин келишимдердин баардыгы тең кагаз жүзүндө калып кала бериптир. Биз азыр деген кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө дедик. Ошондуктан мына жыл башында жумуш берүүчүлөрдүн ассоциациялары бар, ошолор менен сүйлөшүп алдык. Январь, февраль, март айларында биз келип алар жумуш берүүчүгө, анан кийин жана эме деп коебуз, кадр саясатын алып барган адистер менен ошолор менен чогуу HR деп коюшат эмеспи азыр фирма компаниялардын баардыгын тең. Ошолорго туура иштерди түшүндүрөлү деп. Себеп дегенде колдогор керек. Сөзсүз. Колдогордо деген башка мынакей бизде болгону азыр Кыргызстан боюнча 6000 баштапкы уюм болсок, федерация кирген. Ошону болгону 60% эле колдогорлор бар. Жамааттык келишимдер бар. Калгандарына жамааттык келишим жок. Ошол болгон жамааттык келишимдердин да мөөнөттөрү өтүп кеткен. Каралган эмес. Ошонун баардыгын тең айтып атабыз, жамааттык келишим бул деген негизи жумуш берүүчүнүн жумушчунун укугу эмес, анын жоопкерчилиги да каралган. Деп ошо жумуш берүүчүгө ошону түшүндүрүп берип атабыз. Кызыктар болуш керек да. Ооба, ал деген силерге жардам. Ооба, эки тараптан. Деп ошол экени түшүндүрүп атабыз. Мисалы, көп эле мамлекеттердин тажрыйбасын карап келдик. Алардын да тажрыйбасын алып, азыр биздеги мындайча айтканда жаңы жамааттык келишимдердин киргизели деп жатабыз. Жакшы. Өзүңүз айтып атпайсызбы, мынакей эл аралык уюмдар менен башка чет мамлекеттеги ошо профсоюздар менен да тыгыз байланышта иштеп, биздин учурдагы ишибизди жогору баалап атышат деп, өтө көйгөйлүү болгон бул албетте биздин мигранттардын маселеси. Ошол эле биз айтып аткан Орусияда, коңшу Казакстан мамлекеттерде, Туркияда, Европада саны көп болуп атпайбы? Ошолордун укуктарын коргоого,
биз айтып аткан ошо жумуш эмгек учурунда бузулган мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы жана ошо чет мамлекеттик профсоюз уюмдары менен келишимдериңиздер бар, бирге иштешип келесиздерби? Жакшы маселени көтөрдүңүз. Мынакей жыл ичинде барып алдын ала сүйлөшүп келдик. Мынакей жылдын башында март айына болжолдоп атабыз. Бул биринчи ирет Литва, Латвия, Эстония, Польша Прибалтика мамлекеттери, мамлекеттери, Польша, Германия, Европа мамлекеттери менен сүйлөшүп келдик. Буга чейин Россия менен да сүйлөшүүлөр болуп атат. Бирок эми кесиптик бирликтер өзүңөр билесиңер Европа мамлекеттеринде абдан күчтүү. Күчтүү. Ооба. Бул биринчиден. Экинчиден, мынакей статистиканы карап көрсөк, сизге бирин айтып коеюн. Литва мамлекетинде 23-чү жылы Кыргызстандан 400 шопур барыптыр. 23-чү жылы. 24-чү жылы 6600 шопур барыптыр. 25 жылды мына жыйынтыктап биз сүйлөшүп атабыз, алар менен 10 000 киши барыптыр. Уруксат алып, расмий баргандар. Айдоочулар. Айдоочу болуп барып, биз ушакта иштеп аткан Кыргызстандын жана жарандарынын саны 10 000 кетти. Бул эмне деген билдирет? Азыр биздин көп жаштарыбыз мурунку мисалы 60-70 жылкылар Орусия мамлекетине барса, азыркы ичинде башка Турцияга, азыр биз деген мынакей ошо Турция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия мамлекеттерин профсоюз менен сүйлөштүк. Механизмдерин азыр иштеп чыктык. Биздин жарандар барганда сөзсүз түрдө профсоюздун мүчөсү болуп, ошол эки профсоюздун мүчөсүнөн толук кандуу коргоо ала алышат. Эң жакшы. Азыр мынакей Литвада айдоочулардын профсоюзу бар. Айдоочулардын профсоюзунун 60% бул деген Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын жарандары. Чет элдиктер. Ошондуктан алар деген азыр ошолор менен сүйлөшүүлөр болду. Механизмдерин бир жылдын ичинде иштеп чыктык. Андан өзгөчө биз ошо башында былтыр жыл этектеп атканда 24-жылы профсоюз мигранттарды баштаганбыз. Азыр ошо эки профсоюз мигранттардыкы ошол ашып атат. Бизде азыр деген эми мурун деген жумушчуларды жиберчүбүз да. Азыр мамлекетибиз мынакей жумушчулар келе баштады. Анткени бизде өзүбүз жарандарыбыз чыгып кетип, азыр деген тигүү жаатында жана калса машинеңизди жууганы барсаңыз дагы башка улуттун элдери. Ушул боюнча суроо берейин дегенде ошо ушул боюнча айтып кетсеңиз, чет мамлекеттен келген Кыргызстанда иштеп аткан жарандар. Алар боюнча дагы азыр иш алып барып атат. Аларды дагы каттоодон өткөзүп, андан кийин өзүбүзгө профсоюзга кабыл алып, бул да болсо мамлекетке жардам, себеп дегенде бул нелегалдык мигранттар жок болот. Расмий түрдө эми буларга деген 24 саат онлайн консультация берип, онлайн болбосо да бүт башка тилдерде деп биз ишти жакшы алып барып атабыз. Бунун алкагында Пакистан, Индия, Бангладеш профсоюздары менен Кытайдын профсоюзу менен баардыгы менен сүйлөштүк. Келишимдердин баардыгы алдын ала даяр. Ошондуктан бир жаз менен жазда, май айларында бир ошолордун баарын чакырып бир форум өткөзөлү деп атабыз. Жана биздикилер барганда биз бияктан жөнөтөбүз. Тиги башка чет элдиктерге да антияктан келип атканда да бизге өткөзүп берсин деп. Туура. Себеп дегенде мынакей Кытай мамлекетинде карап көрсөңүз, профсоюздун мүчөлөрү 450 миллион. Индияда болсо 150 миллион. Биздин калкыбызда Бангладеш азыркы бизге келген дагы жарандардын статистикасын толук маалымат чогултуп атабыз. Канча жаран бизге киргени. Себеп дегенде легалдуу, азыр мисалы министрликтердин же болбосо башкалардын мүмкүнчүлүктөрү чектелген, а биздики коомдук иш болгондон кийин ар бир эменин мониторинг жүргүзүш жеңилирээк. Жеңилирээк. Анткени бул кандай болбосо дагы, кичине болсо дагы бул биздин мамлекетке берген жардамыбыз болот. Андан мынакей каттоодон өттүк. Быйыл толук кандуу, быйылкы жылы таксистердин профсоюзу толук кандуу өттү. Кыргызстандын таксистер профсоюзу түзүлгөн. Абдан күчтүү иштеп атышат. Азыркы учурда жанагы жол эрежелери боюнча баягы күнү дагы мындайкей маселелер болуп кетти, таксист боюнча коопсуздук маселеси болгондо бүт баардыгын кандай эметиш керек, толук жардам берип, азыр ошо лекцияларда отуруп, шопурлар менен, таксисттер менен иштерди алып барып атат. Мынакей бир 3 жумадан мурун жана жеткирүүчүлөрдүн, курьер деп коебузго, жеткирүүчүлөрдүн да профсоюзун түздүк. Ал жакта эми жалаң эле кыргыз жарандар эмес, өзүңүз билесиз, азыр чыксаңыз эле Бангладеш же Индия улуту дегенде ошону каттоодон өткөзүп, алар дагы уже азырындап иштерди алып барат. 26-жылга ошолордун ишинин баардыгы тең, жана биздин мыйзамдардын, эмгек кодексинин башканын баардыгы тең,
ошолордун тилинде, жок дегенде англис тилинде берели деп атабыз. Себеп дегенде аларды билиш керек да. Оңго барсаң болот, солго барбагының, түз иштегенин, мыйзамды бузбагының деген иштерди мындайча айтканда алар менен укук коргоо органдары барсак башкача кабыл алат. Бизди коомдук уюм болгондо бизди башкача кабыл алат. Андан кийин каттоодон өткөзүп койсок, мамлекетте укук коргоо органдары бардык канча ким келип атат, каяка кетип атат. Анан эң эмеси бул налог маселеси. Салыкты төлөп беришет. Болбосо деген азыр деген расмий иштебей эле өт менен чөнтөккө кетип калып атат да. Ошондуктан салыктын баардыгы мамлекетке келип, бул да болсо жардам деген ойдо 25-жылы ушу иштердин баарын алып бардык. Дагы бир орчундуу маселе 2025-жылда билбейм, бул биздин кесиптик бирлик федерациясына тийиштүү эмеспи, бирок менин оюмча тийиштүү. Ошол эле биз айтып аткан жумушчулар менен биргеликте эле көптөгөн биздин кыргызстандык студенттер дагы чет мамлекетте билим алып келишет. Ошол эле учурда биз айтып аткан улуттар, мамлекеттерден Кыргызстанда билим алып келет. Көп учурларда алардын да укуктары тебеленгенин сезип келебиз да. Аларга сиздер тараптан кандай бир көмөк көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы, юридикалык жактан? Биз деген студенттердин укугу боюнча эгерде иштесе гана, бүгүнкү күндө студенттер иштегенде гана биз жардам көрсөтө алабыз деп ойлочубуз. Бирок азыркы учурда Кыргызстан боюнча мынакей университеттерде билим берүү системасында өзүндө 180 миң. Ошол 180 миң мүчөнүн ичинен 17 миңи студенттер. Азыркы окуп аткан студенттер. Алар менен да иш катуу жүрүп атат. Билим берүү системасында негизи жаппы жана реформанын алкагында мугалимдер менен да, студенттер менен да. Себеп дегенде студенттердин саны көп. Азыркы Кыргызстандын университеттин 11-ндө профсоюздары бар. Аларга студенттер да, мугалимдер да кирет, студенттер да кирет. Ал эми бүгүнкү студент эртең жумушчу да. Ошондуктан биз азыр дегени, мисалы көп эле студенттердин баардыгы тең билбейт. Себеп дегенде мынакей чыгып атканда эмгек китепчеси болот. Ошол эки сен 4 жыл окуйсуңбу, 5 жыл окуйсуңбу, ошол эки эмгек китепчесине жазылыш керек. Мисалы мен университетти бүтүп атканда 5 жыл окудум, 5 жылдык жалпы стажга кирген. Ошондой нерселерди студенттерге түшүндүрүп атабыз. Сен 4 жыл окуп, барып андан кийин кээ бирөөнүкү ачылбай калып атпайбы? 4 жыл сен алган билимиң жалпы стажыңа келет да, кийин пенсияга чыкканга жардам болот. Ошондой иштерди студенттер менен да жүргүзүп атабыз. Анткени 1-2 жылдын ичинде эле жумуш болуп келип калып атпайбы? Аларды четке какпаш керек. Биз даже жана жогоруда айтып кетпедимби, профсоюз десе эле путевка деп калган да. Биз ошондуктан мектеп окуучуларынан баштадык. Профсоюздун максаты бул жолдомо эмес, путевка эмес. Момунда укуктарды коргош керек, келишим түзүш керек, мыйзам эмгек жаатында мыйзам бузулбашы керек дегенди азыртадан баштадык. Эми 5-10 жылда ошол эки муун өсүп келгенде, мындайча айтканда башкача ойлонгон кесиптик бирликтер мүчөлөрү жаңы поколениясы келет деген ойдомун да, жаңы мууну. Жакшы, мен да колдоп кетмекчимин. Бул сөзсүз түрдө керек. Себеби биз айтып аткан профсоюз уюмунун максаты жана түптөлүшү бул башкача да. Сиз биз ортодо айтып өткөндөй путевкада эмес. Негизи акыркы мезгилде баарыбыз жакшы билебиз, биздин пенсияга чыккан ата апаларыбыз, улгайып калган жарандар көп учурда кандайдыр бир турмуштун шарттарына байланыштуу иштеп келишет дагы. Көбүнчө ал адамдар менен келишим түзүлбөй, эмгек укуктары бузулган учурлар кездешип, массалык маалымат каражаттарында жазылып келет да. Ошол адамдарга кандайдыр бир камкордук иретинде сиздер тараптан дагы программалар каралганбы? Баягы карысы бар, нырысы бар дейт. Баарыбыз деле ошо жашка жетип, карылыкка, пенсияга чыгалы дегендей. Азыр болсо бизде деген мындай болуп калган. Мынакей 20 жыл, 30 жыл иштейт мугалим болуп. Пенсияга чыкканда профсоюздан чыгарып коет. Иштебей калат. Ошондуктан биз деген азыр деген толук кесиптик бирликтер кыймылынын ардагерлер кеңеши иштеп атат. Ошо ардагерлердин астында мындайча айтканда пенсионерлердин профсоюзу түзүлгөн. Жакшы. Себеп дегенде вздостору взностору символический, ырымдап эле эметип коюшат, прознос деп коебуз го, кирешелер. Бирок ошол экинин профсоюздун жардам, эки профсоюз түзүлдү. Бул биринчи деген ошол эки пенсионерлердин профсоюзу. Экинчиси болсо жаңы ачылып каттоодон толук өттү. Бул деген укук коргоо органдарында иштеп кеткен жарандардын профсоюзу. Алардыкы кичине өздөрүнүкү башкача мыйзам менен иштейт эмеспи, ошондуктан алар деген жана алардын профсоюзу башка, берки пенсионерлердики башка. Бирок экөөнүн тең эле максаты бир.
Максаты деген бул деген жана сиз айткан категорияга кирип калган, мүмкүнчүлүгү жок, иштеп атса дагы каралбай калган маселелер боюнча ошого жардам берүү. Активдүү каттоодон өтүп башташты, анча мынча 26-жылга койгон максаттары бар. Ошондуктан ойлоп атам, бир 26-жылы алардын да жетишкендигине чогуу күбө болобуз. Айтканыңыз келсин. Жылкы жылы келатат, 2026 жыл келатат да. Келиңиз эми сөзсүз түрдө бул боюнча да маалымат берип кетпесеңиз болбойт. 2026 жылга мерчемделген эң маанилүү деген иш пландарыңыздар кайсы болуп атат? Эми жана жогоруда айтылган иштердин баардыгын тең улантып, бирок эң башкы максатыбыз бул деген биздин мүчөлөрдүн ишенимин кайра алып келүү. Алар биздин мүчөлөрүбүздүн санын көбөйтүү. Себеп дегенде биз иш менен көрсөтүп аларга алып келбесек, мисалы эң жакшы учурларда профсоюздарда 1,6 миллионго чейин мүчө болгон. Ошол кезде Кыргызстанда жумушчулардын саны 2 миллион болгон. Бүгүнкү күндө 3 миллионго жакын жумушчулардын саны бар Кыргызстанда. Ошонун гана 10дон ашык пайызы гана биздики мүчө болгон 3 селимини. Ошондуктан 26-жылга ошо жумушчулардын жанагындай реалдуу түрдө жардамдарды берип, көмөктөшүп, ошолордун ишенимин кайра толуктоо болуп биздин 26-жылга максатыбыз. Андан кийин цифровизациянын алкагында андан кийин биздин болгон калган өзүбүздөгү бүгүнкү мүлктөрдү активдүү колдонуп, ошолорду биздин мүчөлөрүбүзгө иштетүү. Анан мен келгенден баштап бир саны боюнча маселе болчу. Экинчиси бул деген акча кайда кетип атат деген маселе. Себеп дегенде кээ бирөө ойлойт, мынакей 1%-ын баардыгын тең өткөндө сиз менен сүйлөштүк эле, толугу менен эле федерация келет. Ооба. Анын деген бир сом болсо анын 60 тыйыны баштапкы уюмда, анан 40 тыйыны келгенде 40 тыйыны тиги райондо, 10 тыйыны келип отуруп, бизге 2 тыйын келери менен эч кимдин иши жок. Ошондуктан биз азыр деген ошо биздин мүчөлөрүбүздүн акчасы кайда кетип атат, ошонун баары толук маалымат беришибиз керек. Жана электрондук каттоо дебедимби? Ошондо тиркемесин иштеп чыгып атабыз. Көрүнүп турат. Толук кирет, канча акча түштү, борбордук комитет каяка коротуп атат. Азыр деген бизге деген ар бир 3 ай сайын эл менен барып жолугуп, ар бир баштапкы уюмдардын астында борбордук комитеттер, федерация толук кандуу отчет бересин деп чечим кабыл алынган. Ошол 2025-нде ишке ашырдык, 26-жылда ошону ишке ашыралы деп атабыз. Өзүңүз айтып калдыңыз да, ошо өтө маанилүү да, санариптештирүү деп атпайлыкпы? Чындыгында акыркы мезгилде Кыргызстанда бул аябай жакшы бутка коюлуп, өнүгүп атат да. Сиздер тарапта ошо сиз айтып аткандан башка да кандай санариптештирүү, цифровизация тармагына көңүл бургантасыздар? Бизде деген кесиптик бирликтердин тиркемеси иштелип чыгып атат. Тиркеме толук кандуу 26-жылы ишке кирет. Азыр жана электрондук каттоонун баардыгын тең чогултуп туруп, бир тиркеме, жана азыр банктардын баардын тиркемеси иштеп калды. Түндүктүн ичине кирип көрсөк болот мисалы. Ошондой сыяктуу тиркеме болот. Жакшы. Ошол тиркеме болот, толугу менен иштейт. Андан тышкары биздин да бүгүнкү күндө соц сеттерде башка багыттар болуп атат. Андан кийин өзгөчө дагы азыр багыт алышты. Эмгек жаатындагы эмгек кодексиндеги өзгөрүүлөр боюнча, эмелер боюнча видео тасмаларды тартып, элге деген толук подкаст деп коюшат го, ошондой сыяктууларды кылып, кеңири маалыматтар берип туралы деп. Себеп дегенде азыр көп эле китеп окуй калбады, телефон тиктеп отуруп. Ошондуктан ошол аркылуу да маалыматтарды берүүгө аракет кылып атабыз. Андан дагы айтып кетсек болот, бүгүнкү күндө биз азыр мынакей эмгек институтун түзгөнбүз. 1764 баштапкы уюмдун төрагаларын окуттук. Анан мына жыл этектеп азыр деген жаңы системаны киргизгенбиз. Сертификаттардын баардыгын тең онлайн берип баштадык. Жакшы. Онлайн окутуп, бул дайын расмий алганбыз, платформа деп коет. Ошол платформаны окутушуп, азыр деген эми баардыгы эле мүмкүнчүлүк, мисалы Баткенден, Кара Суудан алып келе бербейбиз, бирок онлайн окууларды окуталы деп азыр эме 2 ай экспериментальный кылып көрдүк. Иш жакшы ачты, ошолордун баарын тең 20да толук кандуу ишке ашырабыз. Жакшы ойлонуңуздар бар экен да, ишке ашсын чындыгында. Дагы бир жолу эскерте кетсек, урматтуу биздин телекөрүүчүлөргө, демек сиздерде 1229 ооба, кыска номери бар. Кыска номериңиздер бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жогорудан бир сөз кылып атабыз. Биз Мурадил мырза менен эгерде сиздердин эмгек укугуңуздар кандайдыр учурда, кайбир учурда жумуш берүүчү тарабынан тебеленип жатса,
бузулуп жатса, мыйзам бузулуп жатса, анда сөзсүз түрдө биз айтып аткан ушу Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясына кайрылсаңыздар болот экен. Мүмкүн болсо даректериңиздерди айтып койсоңуздар. Биздин дарегибиз бүгүнкү күндө Чүй 207 Борбордук аянтчада жайгашкан. Андан тышкары дагы биздин сайтыбызга кирсеңиздер болот. Себеп дегенде Кыргызстандын ар бир Ош, Жалал Абад, Баткен шаарларынын бардыгында тең өзүбүздүн өкүлчүлүктөрүбүз бар. Ал жерде эмгек инспекторлору отурушат. Ошолор силерди жумуш учурунда кабыл алууга даяр. 12-29 кыска номеринде эстеп калыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жазып алыңыздар. Кандайдыр бир биз айтып аткан көйгөйлүү маселелер болсо сөзсүз түрдө кайрылууга шарттарыңыздар жана мүмкүнчүлүгүңүздөр болот экен. Акыркы суроом, албетте жакшы жаңылыктарыңыздар бар экен, ийгиликтериңиздер бар экен, кубана турган ийгиликтер бар экен. Туура айтасыз. Убагында профсоюз деген биз үчүн баягы путевка алмай, же болбосо санаторийге, эс алуу жайларына бармай, лагерге бармай талашмайт. Анан акыркы ушу жылдары профсоюз дегенде эле кандайдыр бир ыз учуудан башка нерселерди укпай калганбыз да. Сиз айтып атасыз мынакей учурда жаңылануулар жүрүп атыптыр, жакшы жагынан реформалар жүрүп атыптыр. Кубанабыз, албетте. Өнүгүшүбүз керек, алдыга жылышыбыз керек. Эл аралык уюмдарда сиздерди баалап, жакшы өз бааларын берип атыптыр да. Кирип келе жаткан жаңы жыл мынакей жакшы жаңылыктар менен башталып атыптыр. Сизди көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө жана ошондой эле кыргызстандыктарга өзүңүздүн атыңыздан, жалпы профсоюздун мүчөлөрүнүн атынан кайрылууга мүмкүнчүлүк берелик. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи чындыгында мынакей жылкы жыл деп атабыз. Негизи жылкы өзү бул адамга абдан жакын жаныбар. Өзгөчө кыргыздарга. Кыргыздар үчүн бул канаты да болгон дегендей, мындай жакын досу да болгон. Ошондуктан жылкы жылы Кудай буйрса эң алгачкысы токчулуктун, молчулуктун, ынтымактын жылы болсун. Анан эми кесиптик бирликтердин биздин эң алгачкы максатыбыз бул биздин мүчөлөрүбүздүн, жумушчулардын айлыгы жогору болсун дейбиз. Ошондуктан 26-жылы Кудай буйрса мынакей мамлекет тарабынан дагы абдан жакшы саясат жүрүп атат. Айлык маанаялары көбөйүп атат. Ошондой эле ар бир тармактын кесиптердин ээлерине айлыктары көбөйсүн деген тилекти айтып кетет элем. Рахмат, убактыңызды бөлүп бизге келип, жалпы бүгүнкү күндө сиздер тараптан мүчөлөргө жана мүчө эместерге дагы кайрылгандардын бардыгына укук тарабынан башка жагынан жардам көрсөтүп келатканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кирип келе жаткан жаңы жыл сиздерге дагы, сиздердин жамаатка дагы бир гана ийгиликтер да жараткан жылдардан болсун. Рахмат. Чоң рахмат силерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келе жаткан жаңы жылдар менен баарыңыздарды чын дилибизден куттуктамакчыбыз. Ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.